Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулмандар, урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Биздин бүгүнкү темабыз бул ta'zimul ulama, алымдарды сыйлоо ва хутурат танаккусим, жана аларды сын пикирге алуунун коркунучу боюнча болот. Баарыңыздар билгендей эле, илимдин шариятыбыздагы кадыр баркы өтө зор, өтө чоң. Шариятыбыз Алла Таалам бизге илим талап кылууну бардыгыбызга парз кылган. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтат: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслим." Илим талап кылуу ар бир мусулманга парз деген да. Бул жерде мусулман дегенде мусулман эркек аялга экөөнө тең парз болот. Анан кайсыл учурда парз болот дегенде, алымдар айтат, ар бир мусулман киши өзүнүн ушул жашоодогу статусуна жараша. Башкача айтканда, мусулман адам балаатка жетерден алдын намаз окуганды үйрөнүүсү парз. Ошол учурда анын ата-энеси ага, бул жерде эки адамга парз болуп калат. Биринчиси ата-энеси балдарын үйрөтүп, эгер билбесе ага шарт түзүп берип, устазга алып барып, анан ошондой эле өзү дагы үйрөнүш керек болот. Намаз окуганды, дарат алганды, гусул кылганды мисалда. Жана ошондой эле мисалы орозо маселесинде, Рамазандан келерден алдын орозо маселелерин окуп, бир устаздын астында отуруп, бир китеп менен окуш керек да. Анан илим алуу дегенде бир гана баягыдай бир-эки минуттук видео роликтерди көрүп коюп, же YouTube'дан бир лекцияларды угуп, баяндарды угуп, муну менен бул илим алууга кирбейт. Кечиресиздер, бул бир гана эмне, диний маалымат алуу болот. Ал эми шариятыбыз парз кылган илим алуу бул бир устазды карманып, ошонун кол астында китеп менен дептер, ручка кармап, ошентип үйрөнүш керек болот да. Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Шахидаллаху аннаху ла илаха илля хува вал малаикату ва улул илми qa'iman bil qist. Ла илаха илля хуval азизул хаким." Алла Тааланын Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок экендигине Алла Таала өзү жана анын периштелери жана ошондой эле адилеттүүлүктү орноткон аалымдар күбөлүккө турушту дейт. Көрдүңүзбү? Алла Таалам ушул аалымдардын кадыр баркын көтөрүп, алардын не деди? Ошол жалгыз Алла Таала сыйынууга татыктуу экендигине күбөлүк беришти деп, алардын кадыр баркын көтөрүп жатат да. Ошондуктан Алла Таалам дагы бир аятта айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама." дейт. Чындыгында Алла Тааладан аалымдар, Алла Тааланын аалым пенделери Алладан коркот дейт да. Демек, эң чыныгы, эң Алладан корко турган, катуу корко турган, динди түшүнгөн адамдар, мусулмандар, булар кимдер экен? Аалымдар да. Биз эгер илим албасак, эмнени коркобуз мисалда? Эмнеден коркобуз? Кантип коркобуз? Ошондуктан илим алышыбыз керек болот. Ошондой эле дагы бир аят айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Кул хал яставиллазина я'ламун валлазина ла я'ламун." дейт. Айткының, билгендер менен билбегендер теңби дейт да. Тең эмес да. Эч качан тең болбойт. Ошондой эле дагы бир аят айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утил илма даражат." Алла Таала силердин ошол араңардан ыйман келтирип жана илим алгандардын даражасын көптөгөн даражаларга көтөрүп койду дейт. Ошондуктан биз бардыгыбыз эмне кылышыбыз керек? Илим алышыбыз керек жана ошондой эле илим алууга шарт түзүп беришибиз керек. Дагы бир аятта Алла Таалам ошол аалымдарга баш ийүү бардыгыбызга милдеттүү экендигин билдирип, мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману ати'уллаха ва ати'ур расула ва улил амри минкум." О иман келтиргендер, Алла Таалага жана анын элчисине
başı igile. Jana ошондой эле ва улил амри минкум жана силердин башчыңарга. Бул жерде тафсирде улил амр дегенде башчылар деп да келет. Дагы бир тафсирлерде алымдар айтат, не дейт? Хумул улама, булар алымдар дейт да. Демек ошол башчылар дагы булар эмне? Алымдар да булар башчылар да. Өзү ислам тарыхында карап көрсөк, алымдардын кадыр баркы башчылардан, падышалардан дагы жогору турган да. Буга биздин ислам тарыхыбыз күбө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям илимдин даражасын түшүндүрүп жатып мындай дейт. Мен салака тариqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal janna дейт. Ким илим талап кылып, ошо илим жолуна түшө турган болсо, Алла Таалам ага бейишке бара турган жолду жеңил кылып коет дейт. Көрдүңүзбү? Wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna дейт. Жана ошондой эле периштелер ошол илим алуучунун кылган эмгегин, мээнетине ыраазы болуп, канаттарын жайышат дейт. Бул мээрим канаттарын жайышат. Аларга истигфар айтат мисалда. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al hitan fil ma дейт. Жана ошол алым кишиге жер асмандагы бардык макулуктар истигфар айтат дейт. Караңыз, кандай чоң бир сыймыкта. Сиз эгер илим алып, ошол илим жолунда жүрсөңүз, сиз мисалы намаз менен машгул болуп каласыз, кээ бир учурда башка жумуштар менен, илим менен, ал ошол эле учурда сизге эмне? Периштелер жана бардык макулуктар сизге истигфар айтат да. Миллиондогон истигфар, миллиарддаган истигфарлар айтылат. Жада калса, ошол суудагы, деңиздеги балыктар дагы истигфар айтышат дейт да. Wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib. Жана ошондой эле алымдын ибадат кылган кишиге болгон артыкчылыгы бул айдын башка жылдыздарга болгон артыкчылыгы сыяктуу дейт да. Бизде алым киши бар, бул илимдүү, шарият илимин билген, жана абид деп коет, ибадат кылган адам. Бул илим жагыдан чектелген. Эми бизде мисалы илимдүүлөр канча жылда билим алып, мисалы 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл мисалда, же болсо өмүрүн баарын илимге сарптайт. Ал эми берки ибадаткөй адам ал 1-2 жыл илим алышы мүмкүн, 5-6 ай илим алышы мүмкүн. Негизги баягыдай намаз окуганды, Куран окуганды үйрөнүп алат дагы, ал бир гана эмне? Ибадат менен чектелет да. Ибадат кылат, дават кылат дегендей. Эми ошонун экөөнүн айырмачылыгы эмне дейт? Алым киши бул ай сыяктуу дейт да. Көрдүңүзбү даражасын? Ал эми берки ибадаткөй бул жылдыз сыяктуу дейт да. Албетте айдын даражасы бийик да. Ошондуктан мен азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин коомчулук айтып кетет элем, баягыдай эми намаз окуп баштаган адамдар айрыкча баягыдай жазбасы көтөрүлүп, хадистерди, аят хадистерди окуп алып, анан биздин алымдарды кемсинткени бул туура эмес да, бул адепсиздик. Мисалы, алымдар силер мээнет кылбайсыңар, алымдар силер андай кылбайсыңар, силер эми ал киши ошол алымдык даражага кантип жетти? Бир эле күндө жеткен жок да, ошол мээнет кылып, илим алып, анан ошол даражага жетип жатат да. Ошондуктан биз алымдарга сын пикир айтуудан, аларды кемсинтүүдөн этият болушубуз керек, тилибизди сакташыбыз керек. Ва иннал улама варататул анбия дейт. Жана ошондой эле алымдар булар пайгамбарлардын мураскорлору дейт. Көрдүңүзбү? Чыныгы мурас, биз баягыдай материалдык мураска, байлыкка мураскор болууга көбүрөөк маани бербестен, биз баягыдай илимий мурастарга маани беришибиз керек да. Тилекке каршы азыр илим ушунчалык баардыгына мүмкүнчүлүк эшигин ачып, баардык адамдар илим алганга шарттар түзүлгөнү менен арабызда дагы эле баягыдай илимсиз деп айта албайм, бирок диний билими чектелген адамдар көп болуп жатат да. Ошондуктан биз мына ар бир дагы айтып кетет элем, бардык мусулман бир туугандарымды ошол илим алууга чакырып кетем да. Анан кантип илим алам десе, мына бизде азыр ар бир мечит, намазканаларда кайсы жерде жашабаңыз, сиз жашаган жерде сөзсүз бир илимдүү киши болот да. Сиз каттаган намаз окуган мечитте, сиз намаз окуган намазканада илимдүү
устаздар бар. Ошолор менен сүйлөшүп, атайын бир группа болуп алып, мисалы 5-6, 10-15 киши болуп сүйлөшүп барсаңыздар, ал жок дебейт. Мисалда, устаз бизге бир жумада бир жолу, бир жумада 2 жолу сабак өтүңүз деп ошентип суранышыбыз керек да. Бизде адамдар дагы эле эмне күтүп отурат да, качан барып бир устаз анын эшигин такылдатып, келиңиздер, илим алыңыздар деп. Сен илимге өзүң барышың керек. Сен ал милдеттүү, бул парыз. Ошого биз кайдыгер карабашыбыз керек. Ва иннал анбия лам юрису динаран вала дирхаман дейт. Чындыгында пайгамбарлар булар бир динар же дирхам, алтын, күмүш мурас калтырган жок дейт. Ва иннама варрасул илм, алар чындыгында эмне илимди мурас калтырышты. Фаман ахазаху ахаза бихазин вафир, эгерде ким ошону ала турган болсо, илимди ала турган болсо, анда ал бардык ийгиликтерге, жакшылыктарга жеткен болот дейт да. Көрдүңүзбү? Бизде илим талап кылуу парыз дегенде бир гана шарият илими эмес. Ошонун бардыгыбыз билишибиз керек болуп атат. Биздин шариятыбыз албетте эң биринчи деңгээлде шарият илимин алышыбыз керек. Ар бир мусулман киши шариятты үйрөнгөн милдеттүү. Баягыдай динине жараша, баягыдай не ситуациясына жараша, мисалы балатка жетерден алдын намаз окуганды, орозодон алдын, Рамазан айынан алдын орозо кармаганды, ажылыкка барардан алдын ажылык амалдарын аткаруу, умрадан алдын умраны кантип аткарат, жана башка. Соода кылардан алдын соода китебин үйрөнүү, эми илимдин түбүнө жетиш кыйын болгондуктан, мусулман киши ошол адал арамды үйрөнгөнү канчалык бир деңгээлде жетиштүү да. Анан ошондой эле шариятыбыз мынал дүйнөлүк, кесиптик билим алууну дагы бизге фард кифая кылган да. Биз муну баягыдай светтик деп бөлбөшүбүз керек. Бул светтик деп мындай өзүбүздөн бөлбөшүбүз керек да. Биз алымдар айтат, кайсы бир ушундай бир фатва айтылган, кайсы бир региондо бир оорунун айынан кайсы бир адам каза болуп кала турган болсо дейт, эгерде ошол жердин эли тийиштүү адисти, врачты дайындабай койгон болсо, билип турупчу, анда бардыгы күнөөкөр болот дейт. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бизде шариятыбыз, мисалы ислам дини, мынал башка диндерден айырмаланып, илимдин кадыр баркын көтөргөн да, бардык илимдин. Бир гана шарият илими эмес, албетте шарият илими жоготот, бирок андан кийинки дүйнөлүк бизге зарыл болгон кайсы кесип болбосун, архитектура болобу, медицина болобу, жана башка бардык биздин жашообузга шарт түзүп бере турган илимдер. Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям илимдин кадыр баркын түшүндүрүп мындай дейт: "Фадлул алим алал абид кафадли ала аднакум" дейт. Алым кишинин ибадаткөйгө болгон кадыр даражасы, кадыр баркы бул эмне дейт? Менин силердин араңарда эң төмөнкүңөрдүн үстүнөн болгон кадыр баркым сыяктуу дейт да. Мындайча айтсак болот, жөнөкөй тил менен айтканда, сахабалардын арасынан эми сахабалар ар түрдүү баягыда эмеде болгон да, даражада болгон, баарыбыз билебиз. Эң сахабалардын эң жогорку даражада турганы бул Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху мисалда. Эми ошолордун арасынан эң төмөнкү сахаби ким болсун мисалда, ошол алым киши менен ибадаткөйдүн айырмачылыгы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сахабалардын арасынан эң төмөнкү даражада канчалык экөөнүн айырмачылыгы ошондой болсо дейт, беркелер деле ошол сыяктуу дейт да. Көрдүңүзбү? Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баягыдай 5 маал намаз окуп, жамаатка каттап, ибадат кылган адамдарды эскертип жатат да. Силер не баягыдай кадыр алым кишилердин, устаздардын кадырын билгиле депчи. Дагы бир хадисте айтат: "Инна Аллаха малаикатаху ахлас самавати вал арадин, хатта намлата фи жухриха ва хатта al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khayr" дейт. Алла Таала жана анын периштелери жана ошондой эле асман жердеги бардык макулуктар жада калса, мына ушул ийиндеги кумурска дагы, ошондой эле деңиздеги суудагы ошол балык, кит бардыгы адамдарга жакшылык үйрөткөн кишиге эмне кылат дейт? Салават айтат. Салават айтат дегени Алла Тааламдын салават айтуусу бул рахма,
Алымдар айтат, мээримин төгөт Алла Таалам. Ал эми периштелер истигфар айтышат. Ошондой эле башка бардык маклуктар истигфар айтат. Истигфар айтат дегенде ошол кишини Аллахым ушул кишинин күнөөсүн кечир. Аллахым буга дуа кылышат да. Көрдүңүзбү? Аля муаллимин насил хайр дейт. Адамдарга жакшылык үйрөткөн кишиге дейт. Бул жерде шарият илими менен чектелген жок. Хадисчи. Кайсыл маалымат болбосун, элге пайдалуу бир маалымат айтсаңыз, Алла Таалам сизди иншалла ушул даражага жеткирет да. Ошондуктан биз мына жашоодо бир гана өзүмчүл болбой, башкаларга дагы бир жакшы бир маалымат билсең, жакшы маалымат билсең, бир жакшылыкты билсең, ошону үйрөткөндү билишибиз керек да, үйрөнүшүбүз керек. Кээде адамга оор келет. Сен бир мисалы жашоодо эл билбеген бир маалыматты билип алдың, аны элге айтсаң, элдин жашоосу жеңил болот, бирок кызганып айтпашың мүмкүн да. Ошондуктан нафси менен күрөшүп, ошондой жакшы маалыматтарды элге үйрөтүп, сооп алышыбыз керек да. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисте айтат: "Лейса минна ман лам южилла кабирана ва ярхам сагирана" дейт. "Ва я'риф ли алимина хаккаху" дейт. Биздин аксакалыбызды сыйлабай, жаштарыбызга мээримдик кылбай, жана ошондой эле алымдарыбыздын акысын бербеген бул бизден эмес дейт. Эми бизден эмес деген хадистерди биз эмне дейбиз? Биздин алымдарыбыз айтат, бул динден чыкты деп өкүм чыгарбайбыз, бирок эмне коркутуу иретинде айтып жатат да. Көрдүңүзбү? Эми бул жакшы сөз эмес, бизден эмес деген сөзчү. Динден чыкпайт деп айтылганы менен бирок өтө ойлоно турган маселе да. Ошондуктан аксакалдарды сыйлап, жаштарга урмат кылып, аларга деле баягыдай зулумдук кылбай, күч көрсөтпөй, жана ошондой алымдарыбызды сыйлашыбыз керек. Дагы бир хадисте Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна мин ижлалиллахи икрами зи шайбатил муслим" дейт. Алла Тааламдын ошол мусулман кишинин "Инна мин ижлалиллахи икрами зи шайбатил муслим" бир аксакал, чача агарган, сакалы агарган мусулманды урмат кылуу бул деле Алла Тааланы урмат кылган менен барабар дейт. Көрдүңүзбү? Ва хамилил Кур'ан гайрил гали фихи вал жафи анху. Ошондой эле Кур'ан жаттаган, Кур'анга амал кылган, карыларды сыйлаган, бул дагы Алла Тааланы сыйлаган менен барабар дейт. Бирок эмне? Гайрил гали фихи вал жафи анху, яни өтө деле кадыр баркты, аларды баягыдай адамдык даражадан көтөрүп, ашыкча неме кылбай, же болбосо өтө деле төмөн түшүрбөй, адилеттүүлүк менен сыйлаган бул Алла Тааланы сыйлаган менен барабар дейт да. Ошондой эле ва икрам зи султанил муксит, жана ошондой эле адилеттүү падышаны сыйлаган, урматтаган бул деле Алла Тааланы урматтаганга кирет дейт. Көрдүңүзбү? Кандай жакшы хадистер. Ошондуктан биз мына ушул айтылган аят хадистерге амал кылышыбыз керек. Анан ошондой эле дагы бир хадисте Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна Аллаха ла яқбидул илма интизаан янтази'уху минал ибад" дейт. Алла Таалам илимди адамдардын, пенделердин жүрөгүнөн сууруп албайт дейт. Мисалы, бир киши алым болду, Кур'ан жаттады, илим алды, ал бир эле заматта анын илимин Алла Таалам тартып албайт дейт. Бирок кантип тартып алат? "Валакин яқбидул илма биқабдил улама", бирок илимди ошол алымдардын өлүмү менен тартат дейт да. "Хатта иза лам юбqi алиман иттахаза насу руусан жухалан". Анан бир дагы бир алым калтырбаган кезде адамдар билимсиз адамдарды башчы кылып алышат дагы. "Фасуилу фаафтау бигайри илм фадаллу адаллу". Анан адамдар баягы илимсиз адамдардан коомчулук фатва сурашат дагы, алар эч кандай билими жок фатва берип, өздөрүн дагы, анан башкаларды дагы адаштырат дейт. Алла Таалам баарыбыздын ошол кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Анан арабыздан илимдүү, ошол илимге амал кылган алым устаздарды көбөйтсүн. Жана ошондой эле ушул илим жолунда жүрүп, жана илим жолунда жан берүүбүздү баарыбызга иншалла насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.